Кутмандуу кечиңиздер менен, назарыңыздарда жаңылыктар маалымат программасынын кечки чыгарылышы. Аны мен Тагайбек Акматов алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Биринчи майдан тарта электр энергиясы үчүн тариф 27 тыйынга жогорулайт. Бүгүн облустук деңгээлде улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагында форумдун экинчи этабы болуп өттү. Жазгы талаа жумуштарына карата Сузак районунда чоң жана ички чарбалык каналдарды казуу иштери кызуу башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү жыйынында жогорку кеңештин депутаттарынын бош мандаттарын өткөрүп берүү маселесин карады. Жыйындын жыйынтыгында БШК Дүйшөнбиев Райымберди Сейдакматовичти номер 14 көп мандаттуу шайлоо округ боюнча, ал эми Нышанов Жайлообай Данебаевичти номер 15 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаты деп тааныды. Аталган талапкерлер расмий түрдө депутат болуп катталып, аларга белгиленген үлгүдөгү ырастама жана депутаттык төш белгилер тапшырылды. Эске салсак, мандаттарды өткөрүп берүү тийиштүү округдардагы бош калган орундардын негизинде ишке ашырылды. Жаңы депутаттар каттоодон өткөн учурдан тартып, өз ыйгарым укуктарын аткарууга киришет. Биринчи майдан тарта электр энергиясы үчүн тариф 27 тыйынга жогорулайт. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев өнөр жай саясаты, транспорт, отун энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Учурда киловатт саатына 1 сом 37 тыйындан төлөнөт. Өкмөттүн тарифтик саясатына ылайык электр кубатынын тарифтери жыл сайын көтөрүлөт. Бийлик 2030 жылга чейин тарифти өздүк наркка жеткирүүнү көздөөдө. Ошондой эле ал 2027 жылы 33 тыйынга, 2028 жылы 39 тыйынга, 2029 жылы 47 тыйынга, 2030 жылдын май айында 57 тыйынга жогорулай турганын маалымдаган. Ушундай жол менен тариф электр энергиясынын өздүк наркынын деңгээлине жеткирилет дейт. Манас шаарынын аталышы өзгөртүлбөйт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында, соц тармакта айрымдардын Жалал Абад облусунун Манас шаары мурунку аталышын алат экен деген өңдүү маалыматтарды чындыкка дал келбейт. Манас шаарынын аталышын өзгөртүү боюнча маселе каралган жок жана каралбайт. Шаар Манас деген азыркы аталыш менен эле калат, деди ал. Бүгүн облустук деңгээлде улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагында форумдун экинчи этабы болуп өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы тарабынан 2026 жылдын 30 январындагы токтомунун негизинде бекитилген. Ага чыгармачыл союздардын өкүлдөрү, илимий интеллигенцияны, маданият жана билим берүү тармагынын адистери катышты. Теманы кесиптешим улантат. Азыркы глобалдашуу доорунун улуттук маданиятында сактоо менен катар аны өнүктүрүү, заман талабына ылайык атаандаштыкка жөнөмдүү кылуу зарыл. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагында өтүп жаткан форумдун биринчи этабы буга чейин райондук деңгээлде өткөрүлсө, бул жолу анын уландысы катары облустук этап уюштурулду. Жыйынга маданият, искусство, билим берүү жана илим тармагынын өкүлдөрү катышты. Негизги эле максат улуттук маданиятты өнүктүрүү, чыгармачыл жана илимий чөйрөнүн потенциалын бириктирүү жана мамлекеттик маданий саясатка сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат. Бул улуттук баалуулуктарды бекемдөөнүн маанилүү шарты. Интеллигенция коомдун руханий таянычы. Сиздердин сунуштарыңыздардан өлкөнүн маданий жана илимий саясатын өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп ишенем. Урматтуу форумдун катышуучулары, баарыңыздарды активдүү катышууга чакырам. Мындай максатты көздөгөн форумда катышуучулар тарабынан докладдар окулду. Анда билим берүү, тарбия, кесиптик билим берүү системасын жандандыруу, илим менен мамлекеттин байланышын чыңдоо сыяктуу орчундуу маселелер көтөрүлдү. Бул максатка жетүү үчүн төмөнкү багыттарды өнүктүрүү зарыл. Биринчи, улуттук баалуулуктарды сактоо жана өнүктүрүү. Экинчи, билим берүү жана илим тармагын модернизациялоо. Үчүнчү, экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу. Төртүнчү, санариптик трансформация жана инновация. Бешинчи, жарандык жоопкерчиликти жана мекенчилдикти күчөтүү. Менин бул баяндамамда уңгу жолдогу таалим, тарбия, илим, билим жана маданият жагына басым жасалат. Анткени таалим, тарбия, илим, билим жана маданият улуттук өнүгүүнүн стратегиялык
негиздери болуп эсептелет. Ошол эле учурда чыгармачыл интеллигенциянын бүгүнкү күндөгү абалы, алардын коомдогу ролу жана социалдык статусу тууралуу да сөз болду. Ошондой эле маданият жана искусство тармагындагы көйгөйлөр, аларды чечүүнүн жолдору сунушталды. Бүгүнкү күндө ааламда ушул шартында көптөгөн элдер өз маданиятын жоготуу коркунучуна туш болушууда. Ошондуктан улуттук баалуулуктарды сактоо мамлекеттик деңгээлдеги милдет. Бул багытта төмөндөгү иштер маанилүү. Эне тилди таза сактоо жана өнүктүрүү. Улутубуздун майрамдары болгон эзелтен майрамдалып келген майрамдарды, иш-чараларды байма-бай өткөрүү. Элдик каада салттарды жандандыруу, маданий мурастарды коргоо, жаштарды патриоттуулукка тарбиялоо. Талкуу учурунда кыргыз тилин сактоо маселеси да өзгөчө белгиленди. Катышуучулар технология өнүккөн заманда жаштарга улуттук баалуулуктарды туура багытта жеткирүүнүн жолдорун иштеп чыгуу зарылдыгын айтышты. Өз оюн толук жаза албай калган кырдаалга жетип баратат кээ бир жаштар. Бул эмнеликтен? Биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарды, улуттук өзгөчөлүктөрдү, санарип технологияны колдонуунун технологиясын иштеп чыгышыбыз керек. Ошого жараша мыйзамдарды, билим берүү тармагында мыйзамдар иштеп чыкпасак, эртең биздин балдарыбыз манкурт болуп калышы толук мүмкүн. Бачуу чындык. Ооба, технология керек. Бирок технологиянын биз оң жана терс жактарын сөзсүз түрдө алдын ала иштеп чыкпасак, бизге кыйын болуп калат. Биз азыр көрүп жатабыз, мен көрүп атабыз. Бир да окуучу өз алдынча ой жүгүртүп сүйлөй албайт азыр көпчүлүгү. Форумдун катышуучулары көтөрүлгөн сунуштар мамлекеттик деңгээлде каралып, маданий жана илимий өнүгүүгө өбөлгө болот деген ишенимдерин билдиришти. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Манас шаары. Министрлер кабинети темирди жана автоунаанын катализаторлорун экспорттоого убактылуу тыюу салды. Бул туурасында өкмөттүн атайын токтомунда айтылат. Сыртка ташып чыгууга коюлган чектөө кара металлдардын сыныктарына, өндүрүш калдыктарына жана кайра эритүүгө пайдаланылуучу куймаларга киргизилген. Мындан тышкары, чектөө мурда колдонулган катализаторлорго жана алардын курамындагы баалуу металлдардын калдыктарына да тиешелүү. Буга чейин аталган жаатта демилге парламентарийлер тарабынан көтөрүлүп, анда жеке жактарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 35 000 сом айып салуу каралган. Ал арада Ош-Бишкек трассасында оор жүк ташуучу автоунааларга карата рейд жүргүзүлдү. Иш-чараны транспорт департаментинин Жалал Абад аймактык башкармалыгы жана Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер менен биргеликте уюштурулду. Рейдтин жүрүшү кийинки материалда сөз болот. Рейдтин жүрүшүндө оор жүк ташыган унаалардын айдоочулары жана бортторун бийиктетип алган автоунаалар токтотулду. Анда белгиленген салмактан ашыкча жүк ташыган унаалар текшерилип, эреже бузган айдоочуларга карата мыйзам чегинде протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Жол бул биздин келечегибизге да керек. Дайым ушул жолдорду көзөмөлгө алып жүрө турган мобилдик топтор, эки мобилдик топ ачылган Жалал Абад аймактык транспорт башкармалыгында. Эки мобилдик топ тынымсыз ишти алып барып атат. Жалал Абад областы өзү чоң область болгонуна байланыштуу бул жагы Ала Бука Чаткал району, бул жагы Токтогул району, бул жагы Тогуз Торой районуна чейин иш жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда бир оор жүк ташыган автоунаага ашыкча жүк салмак чыкканына байланыштуу 181-биринен бөлүгү менен айыппул салынып атат. 17 500 сом айыппул салынып атат. Аталган рейд транспорт департаментинин Жалал Абад аймактык башкармалыгы жана Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер менен биргеликте уюштурулду. Мында оор жүк ташыган бир нече унаалар токтотулуп, жеринде таразага тартылып, ашыкча жүк ташыгандарга чаралар көрүлдү. Общий салмагы 46 тонна 670 болду. Булар өз 25 тонна. Мобильный топ менен биргеликте азыр оор жүк ташуучу автоунааларга, мындай айтқанда ховолардын жанагы кошумча борт жүктөө кошуп алгандарга рейд жүргүзүп атат. Ошолор менен мобильный топ менен биргеликте ошолорго протокол түзүп берип, мыйзам чегинде иш алып барып атабыз. Иш-чара учурунда бир нече унаалардын айдоочуларына эскертүү баракчалары берилип, түшүндүрүү иштери алып барылды. Рейдтин максаты жолдордун узак мөөнөткө сакталуусун камсыздоо жана жол кыймылынын коопсуздугун сактоо болуп саналат.
Бул рейд токтоосуз уланат. Мына жакында эле күн ысыганда бизде дагы башталат. Баягы тепловой режим деп коет. Жолдор тез уланган маалдарда ошол маалдарда аябай жолду сактаганга биз аракет кылабыз. Азыр мына бир эле айдоочуларга эмес, ошо жүксүктөгөн жерлерге, анан айдоочулардын ээси баягы ишканаларга баарына барып туруп, өзүнүн штрафтары бар. Мемеси кандай мыйзам бузулса, ошого карап олорго көбүрөөк салынат, айдоочуларга караганда. Олорго дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Берилей кетсек, мындай рейдтер маал менен мындан ары да улантылат. Тагайбек Акматов, Бектур Иманалиев, Сузак району. Жазгы тала жумуштарына карата даярдыктар облус аймагында кызуу уланууда. Ушул тапта Сузак районунда чоң жана ички чарбалык каналдарды казуу иштери жүрүп жатат. Дыйкандарга жеткиликтүү сугат сууну камсыз кылууга көрүлгөн аракеттер тууралуу Мунара Жапарова маалымат берет. Жалал Абад облусунун аймагы дыйканчылыкка ыңгайлуу аймак. Демек, жаз алды менен дал ушундай техникалардын жардамында сугат сууларды убагында жеткирүү максатында камылга иштери кызуу жүрүп баштайт. Учурда Сузак району аймагында ар бир айыл өкмөттө ушундай тазалоо жумуштары кызуу жүрүүдө. Бул Сузак айыл аймагынын Атчабар айылындагы 6-сессия каналы. Жалпы узундугу 16 километрди түзөт. Азыркы учурда бул сел каналды тазалоо жумуштары кызуу жүрүүдө. Канал аркылуу сел суулары эле эмес, тургундардын сугат суусу дагы өткөрүлөт. Демек, иштин аткарылышы менен коромжусуз сугат суу дыйкандарга жеткирилет. Быйылкы жылдын эсебинен планга 6 километр кирген. Азыр 3 километр 700 метрин тазалап бүттүк. Калгандагы иштер болуп атат. Кудай кааласа, şu 10 күндө бир аптанын ичинде бүтүп калабыз. Азыркы учурларда ирригация тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, министрликтин койгон тапшырмаларына ылайык түзүлгөн графиктин негизинде жумуштар аткарылып жатат. Атабеков айыл аймагындагы Беговат айылындагы ички каналдарда дагы казылуу иштери жүрүүдө. Эске салсак, өкмөттүн 271-токтомунун негизинде суу чарба башкармалыгына ички каналдар өткөрүлгөн. Жалпы район аймагында 441 километр ички арык каналдар бар. Бул күнү район жетекчиси жазгы камылгаларга көрүлүп жаткан аракеттерди жеринен таанышып көрүп чыкты. Анткени өз убагында дыйкандарга жеткиликтүү сугат сууну берүү негизги багыттардан. Жазгы тала жумуштары башталып атат. Кабминден тескемелер чыгып, ушул райондун деңгээлде штабтар түзүлүп, бүгүнкү күндө суу чарба башкармалыгындагы баланста турган 154 километр чарба аралык каналы бар, ошол тазалоо иштери башталды. Былтыркы план ошол 32 километрин тазалашкан. Быйыл мына азыркы өзүңүздөргө маалым болгондой суу чарба башкармалыгына балансына арыктар өткөн. Барпы, Атабеков, Карадария, Кыз-Көл айыл өкмөттөрү ички каналдарын өткөзүп берген. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Ал эми бул болсо Кызыл Туу айыл аймагынын Орто Азия айылында жайгашкан Султан Арык каналы. Аталган каналга былтыркы жылда жаңы ыкмада бетон төшөлмөлөр жаткырылган. Жалпы 1 чакырым 650 метр аралыгына төшөлгөн. Коромжусуз сууну жеткирүүдө бул технология өз жемишин берүүдө. Бул жылда дагы мындай ыкмада бетон төшөлмөсүн жаткыруу планга кирүүдө. Мурда бул жерлерде камыш баскан, бак дарактар баскан жерлер болчу. 2 километр жерге 3 саат аралыкта келсе, суу 3 саат 4 саатка чейин аралыкта келчү. Азыркы убакта жарым саатта келет. Уже бул жерден биз 3,5 саатка убакытты үнөмдөп атабыз. Элдерге суу берүү боюнча. Андан сырткары биз азыр Атабеков айыл өкмөтүнө Жиде Мазар деген арык каналы бар. Ал каналга дагы 2 километр жерге биз пландап атабыз. Кошумчалай кетсек, бул канал аркылуу агып өткөн сугат суу аймактагы 400 гектар жерди сугат суу менен камсыздайт. Сузак району аймагында бүгүнкү күндө 154 километр жалпы чоң каналдар бар болсо, быйылкы жылга анын 41 чакырым аралыгын тазалоо жумуштары планга кирген. Азыркы учурга карата 15 километрден ашуун аралыгы казылып бүттү. Апрель айына чейин баары аткарылып бүтөт дешет адистер. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Сузак району. Гүл күнөсканасы. Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айылынын жашоочусу Света Бекешева 3 жыл мурда өз коросунда гүл күнөсканасын жасап, анын негизинде ишкерлигин баштаган. Анын сатуучусу болсо өзүнүн 26 жаштагы уулу Асан Ботобаев. Гүлдөн киреше тапкан үй бүлө мүчөлөрү менен Гүлзина Мөндөева баарлашып кайткан. Анан гүлдөргө дагы жакшына болуп калыпсың. Seni жақшы көрөм, карачы гүлдөрүңө. Таза гүл алыпсың, эртең бүрсү күнү гүлдөп берсең, мен сүйүнөм деп койсоң. Анан булар дагы сүйүнүп.
Гүл күнөсканасын түзүү идеясы Света Бекешевага таандык болгон менен анын түйшүгүн апасы Алтын Айжы көп тартты. Анткени ал убакта кызы сыртта иштеп, ал салган акчаны коротпой, кызы айткан гүл күнөсканасын түптөдү. Ал Кореяда жүрүп эле, Кореянын балдары бар экен, ошо балдар менен эмени курат экен да, теплицаны. Апа, сизге теплица куруп берейинби, сиз кыйын огород дегесиз го деп калбадыбы. Анан мен айттым, гүл эле кылалычы депчи. Ошентип ана гүл кылып баштадык да экөөбүз. Анан ал кызым аяктан пул салат, биз болсо үйдө өзүмдүн гүлдөрүмдү алып келдим. Анан кийин апа пул салып жакшы гүлдөрдөн эккиле десе, ону секламенди алып келдик, каланхояны алып келдик. Анан өзүбүздүн герандар көп болчу. Света жаратылышынан гүл өстүргөндү сүйөт. Андан калса уулдары Асан менен Үсөнүн келечеги үчүн ушул ишти колго алган. Белгилөөсүндө гүл өстүрүү оңой айтылган менен түйшүк. Бирөөсү ооруп, бирөөсү соолуп калат. Аларды дарылап, кайрадан кулпутканга шык жөндөмү гана эмес, кароо да керек. Мен ойлоп турмун, гүл өстүрүү бул оңой кесип деп. Бирок гүл өстүрүү өтө бир машакаттуу кесип экен. Бунун дагы өтө эмелери бар. Герань оңой эле өсөт десең, бул деле жалбырактары саргайып, кээ бир убактарда ооруп калат. Эмне кыларымды билбей анан кийин кандай кылсам экен деп анан мунун да изилдей баштайт. Ошентип отуруп ар бир эменин баары бир билим керек экен да. Улам окуп, улам тажрыйба алып, ушул сыяктуу анан кийин көрсө, ошондон адам өнүгүп өсөт окшойт да. Менин эмемдечи. Ушул гүлдөргө келгенибизге мисал үчүн 3 жыл болуп калды. 3 жылдын ичинде гүлдөрдүн түрүн өстүрүп баштадык. Эми биз дагы багындай түрлүү эмеге, кыйынчылыктарга туш келдик да. Гүлдөрдүн ооруп калышат, же болбосо суу куурап калат, же өлүп калат. Ошентип кандай эмне кылсам өлбөйт, кандай кылсам куурабайт, кандай кылсам мындай жакшы. Муну мисал үчүн 10 жылдык. 10 жылдык, ну гүлдөп турат долларлар. Бул доллардын гүлдөгөнү. Доллардын гүлдөгөнү. Ошентип анан кийин гүлдөргө дагы кам көрүштү үйрөнө баштадык. Азыр күнөсканада гүлдүн 50дөн ашык түрүнөн 2000ге чейин гүл бар. Учурда гүлдүн түрлөрүн көбөйтүп, азыр көпчүлүк гүл сүйүүчүлөр үчүн таңкыс болгон гүлдөрдү алып келип, эл киргенде эс ала турган, көз кубана турган гүлзарга айланышын каалайт. Декоративный жакшы өткөн гүлдөр бар, ошолорду өзүм кызыккан. Ошол гүлдөрдөн заказ кылып алып келип, ошолордон көбөйтүп, ушунун ичин тим эле джунгли кылып салсам. Айымдар киргенде укмуш тим эле суктанып эле кайсы гүлдү аларын билбей калат. Деңгээлге жеткирсем деген ой, мечталарым бар. Эми ар бир эле аялдын эмеси кызыгат го гүлгө, ошондой эле. Уулу Асан мүмкүнчүлүгү чектелген. Бул Асандын келечеги үчүн аракеттен башталган жыйынтык. Ошондуктан ал күн сайын мезгилдин күз жай экендигине карабастан, жол боюна өзүнүн атайын орундугуна барып гүлдөрдү сатат. Кирешеси жаман эмес. Башында идеясы Улкан Жеме таандык. Мени ошол чыгарган. Анан ошол сизде калган. Анан канча блогер кыздар да келишти. Андан жактырып аны блогер кылып кетишти, мени да тартыпчы. Анан өзүм эжемдин Ашыл деген эжем өзү да блогер кыз да, аябайчы. Ал да гүл сатат. Ал дагы ушинтип кичинекей теплицасы бар. Ал да гүл сатып эмгектенет. Ар жактан алыпчы, Арсланбаптан алат. Чакан үй бүлөнүн киреше булагы күнөскана. Андагы ар бир гүлдүн табиятына жараша мамиле кылып, сортторун көбөйтүү максатын коюп келишет. Аларды сатуу түйшүгү болсо Асанда. Ал кардарларга гүл гана сатып, тим болбосун. Биротоло короосундагы күнөскананы да көрсөтүп жардамалайт. Баса Асан гүлдү да өзгөчө сүйөт. Гүлжан Амөндөгө, Жанузак Нурдавлет уулу, Сузак району. Кезек спорт жаатынан алынган кабарларда Манас шаарынын жеңил атлетика спорт боюнча курама командасы жакынкы күндөрү өтүүчү Кыргызстандын чемпионатына олуттуу даярдыктарды көрүшүүдө. Облус борборунун жөөкүлүктөрүнүн машыгууларын жеринен кабарчыбыз кеп салат. Спорт оюндарынын ханышасы аталган жеңил атлетика спорту Манас шаарында олуттуу орунда турат. Айтайын дегенибиз айтылуу жөөкүлүк айым Азиянын чемпиону Гүлшанай Сатарованын артынан бир топ атлеттер тарбияланып чыгышууда. Алардын катарына Кыргызстандын бир нече жолку чемпиондору, эл аралык мелдештердин жеңүүчүлөрү, Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде дене тарбия адистиги боюнча 3-чү курсунда окуп жаткан Асхат Акматовду жана шаардагы номер 1 адистештирилген олимпиадалык резервтер
спорттук мектебинин тарбиялануучусу Зура Беделбаеваны кошсок болот. Каармандарыбыз жакынкы күндөрү Бишкек шаарында өтүүчү өлкө чемпионатына кызуу даярдыктарды көрүшүүдө. Алда болгон универсиада Кыргызстан Республикасынын студенттер арасында болгон чемпионатына даярданып жатабыз. Алда мартта 2 жумалык сборубуз бар, окуп машыгуу жыйыны. Ошол жерде өтүп, анан апрелдин 18-19 универсиада болот, ошол жерге даярданып жатабыз. Кыргызстан чемпионатында Бишкекте чемпион болдум 600 метрде. 600 метр аралыкта. Азыр машыгуулар кандай өтөт? Азыр машыгуулар абдан сонун болду. Азыркы кезде облус борборунун жеңил атлеттери 27-28 февраль күндөрү Бишкек шаарында жабык манежде өтүүчү өлкө чемпионатына, ошондой эле апрель айында белгиленген кросс боюнча Кыргызстандын чемпионатына 3 машыктыруучунун кол алдында 2 нөмөттө аптасына 6 күн машыгышууда. Азия оюндары болот. Биз 2 баланы курама командага түшүрөбүз деп атабыз. Анан Алматыда болот. Центральный Азия болот. Шуларга даярданып атабыз. Атак жакшы. Анан бизде жеңил атлетика боюнча федерациянын президенти бизге бесплатный мынерге 2 этажды кылып Бразилияга салып беребиз деди. Шул эң бизге сүйүнө турган, иштей турган эме биз жашыбыз өтүп атат. Мына жаштарга эң мынандай болот. Өмүр бою бизде развалкабыз жок. Трибунада чечинип өттүк эле. Белли кетели, жеңил атлетика спорту боюнча Жалал Абад облусунун негизги курамын облус борборунда орун алган номер 1 адистештирилген олимпиадалык резервтер спорт мектебинин жана номер 4 Дүйшө Балбан атындагы балдар, өспүрүмдөр спорт мектебинин спортчулары түзүшөт. Маматкадыр Маматалиев, Бектур Иманалиев, Манас шаары. Мына ушун менен бүгүнкү жаңылыктар маалымат программабызды жыйынтыктайбыз. Жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта туруңуздар.